Эх кыздар деп канчалаган жүрөктөр сыздап өттү бул жашоодон. Бүгүн биз кыргыз кыздары тууралуу кеп салып жатабыз. Ооба, чындыгында белгилүү чет элдик журналист Марк Хамф айткан экен. Мен дүйнөдө ушундай керемет үнгө ээ болгон 3 гана ырчыны билем. Алардын бири Саламат Садыкова деген сөзү белгилүү баарыбызга. Бүгүн биздин дагы бир кадырлуу коногубуз Кыргыз Республикасынын эл артисти Саламат Садыкова конокто. Саламатсызбы же, кош келиңиз. Саламатсызбы. Кушубак болуңуздар, кутман таңыңыздар менен кадырлуу телекөрөрмандар. Сизди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Ушул кыргыз кыздары тууралуу албетте сөз кылганда сиздин үнүңүз, сиздин комузуңуз менен кыргыз кызынын баягы чыныгы жүзү, таланты кандай болоорун дүйнө жүзүнө тааныттыңыз да эже чындыгында. Анан ошол кыргыз кызы дегенде сизге кандай ойлор келет, кандай сезимдер келет? Кыргыз кызы дегенде кыргыз деген улуу элдин бүтүндөй касиеттери, ошол кыргыз кызы аркылуу кыргыз эненин образы, мына дүйнөгө улуу манасты берген, өлбөстүккө айланган эчен ушул дастандарды, куйма кулакка айланган улуу элдин урпактарын мына Чыңгыз Айтматов сыяктуу улуу жазуучуларды берген ушундай мактана турган эл экенбиз. Мына ошону кыргыз кызы дүйнөгө алып келген да. Мына ошондон баштасак болот. Кыргыз кызы деген жерде эң бийик маданияттуу эл дүйнөдө жапондор деп айтат эмеспи? Мен ойлойт элем, ошо жапондор дагы бир учурда бизден алып кеткен сыяктуу сезилген да. Мен эң алгач Жапон өлкөсүнө 95-жылы баргам. Ошондо алардын бири-бирине ийилип турганы, көчөгөйдөгү маданияты, жүрүм туруму, адеп аклагы менин бала кезимде көргөн дүйнөгө алып барып койду да. Биз эми азыр түркүн шамалга сырттан келген жанагы эпкиндерге баягы батыштан келди дейбизби, Европадан келди дейбизби, ошондой түркүн түскө боелуп атпайбызбы? Негизи биз өзүбүз мына биздин балалык кезибизде сиздер үчүн жомок болуп калат, азыркы жаштар үчүн. Өтө адептүү, өтө нарыктуу эл болчубуз. Ошонун ичинде кыз балдарга, кызга 40 үйдөн тыюу деген сөз бар эле. Буну биз көрбөстүк. Эмнеге дебейсизби? Кыз балдар эс тарткандан баштап үйдө отуруп биз колубузга ийне кармап саймасаят элек. Анан ушул айыл түрө кимдин үйүндө килем курулса, ошол үйгө ошо бойго жеткен акыл эси жайындагы кыз келиндин баары барып ошол жерде килем токойт эле. Мына ушунун баары чоң маданият, чоң кыз балага болгон, аял затына болгон бир мектеп, адамдыктын академиясын биздин кыргыз эли башыбыздан кечирген элбиз. Эң туура сөз. Саламат эже, ушул маданиятка, искусствого, кыргыз музыкасына кошкон салымыңыз эбегейсиз деп айтсак жаңылышпайбыз да. Анан ушул сиз үй бүлөлүк бакыттан дагы комузду, музыканы, искусствону бийик коюп, кыргыз элинин баягы жан дүйнөсүн руханий жактан азыктандырууга өмүрүңүздү арнадык десек жаңылышпайбыз да. Анан ушул чыгармачылык жолдо албетте кыргыз кызы дал сиздей болуш керек деген көпчүлүк баягы журналисттер дагы, чет элдик журналисттер да, чет элдик баягы биздин эл дагы айтып атпайбы? Анан сиз канча мамлекетти кыдырдыңыз, кайсыл мамлекеттерге кыргыздын комузун тааныттыңыз, кайсыл белгилүү чыгаан инсандардын алдында өнөрүңүздү тартууладыңыз? Эми менин алгачкы сапарым Италия өлкөсүнө болгон. Мына чоң маданиятка келгенде маселени айтайын. Аңгемени. Мына филармонияга келип иштегенимде 88-жылы эч качан оюмда, түшүмдө жок. Азыр эмес дегеле биздин чөйрөбүздө кээде ошол сапарларга кичине бир мындай шыбыр тугуп калса, жасалма түрдө өзүнүн аракети менен барып жүргөн учурлар болот. Мен өзүм ошондой бир Кудайга тобо шыбагамды Кудайым жакшы бөлүштүргөн экен. Ошол жаңы солист болуп, ырчы болуп келгенимде алгачкы сапарым Италияга болгон. Мына ошондо мен мына Токтогул Сатылгановдун сөзүнө жазылган Алымкан деген чыгарманы ырдап, ал элдин ачык айдыңда бергенбиз да, деңиздин жээгинде. Ошондо музыканы, өнөрдү кабылдоосун көрүп таң калып, өзүм боюма сиңирип келгем. Бул көрсө бул эл башкача эми ал болгон каймактары келип укту да бизде. Андан сырткары каяка бардыңыз деп айтып атпайсызбы? Эми
жер шарындагы эң күчтүү деген эң өнүккөн мамлекеттердин баардыгынын мыкты деген чоң сахналарын ырдадым. Кудайга шүгүр. Мына Жапон өлкөсүндө жүргөнүбүздө бир сапарыбыз 45 күн болду. 45 күндүн ичинде бир сахнанын ички жасалгасы дизайн деп коесуздар го. Ушул эртеңки сахнага окшогон жок да. Мен ушундай өнүккөн өлкөнүн ушундай маданиятка жасаган мамилесин, өнөргө болгон ушундай бир бул Жапон элинде жана Минон деген бир чоң ассоциация бар экен. Булар фольклордон баштап элдик чыгармадан классикага чейин дүйнө жүзүнүн ушул маданиятын изилдеп алып келип, аны жыл бою баягы круглогодичный деп коет. Ошондой концерттерди жасайт экен. Биз ошондой чоң абройлуу ассоциациянын башында турган Айтматов менен дос болгон киши Икеда Дайсаку Икеда деген атактуу Японияда лидер бар, азыр карыды, ишин баласы жүргүзүп жатат. Бул кишинин көп кырдуулугу мени таң калтырат. Ишенесиздерби? Бул киши мисалы мына бизде деле азыр мына саясий айдыңда лидерлерибиз көп го. Бирок алар бир эле беткей саясат деле түшүнөт да. А бу Дайсаки Икеда Дайсакуну интернеттен окуп чыксаңыздар, бул киши өзү фотограф болгон. Сакуралар гүлдөгөндө өзү чыгып, менде китеби бар үйдө. Бул киши өзү түптөгөн окуу жайлар болгон. Ал окуу жайларга, жогорку университеттерге дүйнө жүзүнүн бүтүндөй алкагынан келип окуган студенттерди өз көзүм менен көрүп, ошолордун алдында мен ырдадым. Эми ушундай бир бийиктиктерди көрүп, ушундай бир жетишкендиктерди көрүп, буягы мына Корея өлкөсүнө көп жолу мастер деп аталышта чакырылып жүрдүм. Мисалы, мен дүйнөлүк чебер деген чоң World Master'дын ассоциациясында мүчөмүн. Андан сырткары мына Кытай деген өлкөнү алалык. Бул жагы араб өлкөлөрүндө менин жеке концерттерим өттү. Дива Саламат деген аталышта. Ушунун бардыгы эле жана сиз айткандай ошол аялдык бактыма убагында жаңылышып, жазып, басым жасабай койгонум менен мен чыгармачылык жактын өтөлүнө кандайдыр бир деңгээлде чыктым го деп ойлойм өзүм. Албетте. Азаматсыз, саламат эже, саламатсызбы дейт. Мына сиздерден үлгү алыш керек дейт. Сиз менен сыймыктанабыз дейт. Кандай акылдуу сөздөрдү айттыңыз дейт. Анан эжеке сиз дейт, сиз коомузду башкача терип, башкача ырдайсыз дейт. Бир ыр сураналы, ырдап бериңизчи. Бүгүн менин кызымдын туулган күнү дейт. Аты Жылдыз Тоң районунан дейт. Тоңдон угарманыбыз, көрүүчүбүз жазып аткан экен. Эми теле көрүүчүнүн дагы бул жерде мына азыр эфирге кирип келатсам, сиздердин дагы жакшынакай бир кызматкер Гүлайым деген кызым менин аткаруумда бир чыгарманы сурады. Жакын арада мына сиздердин майрам болот. Балким ошол кечеңиздерди ырдап берермин. Бүгүн жалпы жумурай журтка жакшылык каалап, Ак тилек деген чыгарманы аткарып берейин. Элибизде тынччылык болсун, ынтымак болсун. Аксакалдуу кары болсо, балпайган бай бичеси дагы болсо, баласы бар тап эмгегинен жанында жаркылдаган жары болсо, чоң ата бардыгына калыс болсо, чоң эне суук сөздөн алыс болсо, келини кербезденип бой көтөрбөй, оолунда уят менен намыс болсо, жакшылык
эшен болсо кобасыз өмүр сүрүп эсен болсок бейкуттуу кыргыз дейм ар бир үйгө ылайым ынтымактуу элден болсо бейкуттуу кыргыз түнө бар бир үйдө элимдин ынтымагы бекем болсун элибиз ынтымактуу элден болсун. Керемет. Айтканыңыз келсин эже. Ыраазычылык билдиребиз. New TV каналында Таңмана программасын улантабыз. Студиябыздын кадырлуу коногу бар. Кыргыз Республикасынын эл артисти Саламат Садыкова. Эгерде сурооңуздар болсо дагы албетте узатсаңыздар болот. Биз түз эфирдебиз. 56-56-72 сандары иштеп жатат. Же 777 40 сандарына WhatsApp аркылуу SMS билдирүүлөрдү жибериңиз. Аңгыча биз каалоо тилектерди окуй кетели. Самара эже, сиздин ишиңизге ийгилик, ден соолукта болуңуз, чын ден соолук, узун өмүр деп Талас облусу Бакай Ата району деп Кутман деген мырза жазган экен. Кыргыз кызы кандай болуш керек деген суроо пайда болгондо Самара эжеден үлгү алыш керек. Саламат эжеден бул мурдакы смстерди окуп алыптырмын. Биздин сүйүктүү эжебиз саламатсызбы? Биздин смсибизди окуп коюңузчу. Биз Саламат эжени абдан жакшы көрөбүз, үй бүлөбүз менен сизди жакшы көрөбүз. Сиз комуз менен эле эмес, сиздин чечендик сүйлөгөн өнөрүңүз менен да белгилүүсүз, азаматсыз деп смс билдирүүлөр жиберген экен. Анан кызыктуу суроо бар экен. Салам Таңмана дейт. Бүгүн сонун тема ачып жатасыңар. Кыргыз кыздары куштун эки канаты болсо, бир канатынан жүгүн көтөргөн дал ушул кыргыз кыздар дейт. Кыргызыбызды аздектейли, көтөрөлү, колдойлу, кыргыздын сыймыктуу кыздары көп болсун. Саламат эжеге сиздин маектериңизде өзгөчө сезим тунук махабатыңыз тууралуу угуп жүрөм дейт. Чыныгы сүйүү жаш өрттөлүп калган убакта да келиши мүмкүнбү дейт. Сиз жолуктуңузбу сүйүүгө дейт. Анан сүйүү ырларынан ырдапта бериңизчи дейт. Бүгүн эфир аябай ушундай башкача болуп атат. Эми сүйүү деген жаштык кезде болот экен. Урматтуу теле көрүүчүлөр, баардыгы баягы өзүнүн учуру менен болот экен. Азыр мисалы мен сүйүүм, мына неберелерим бар үйдө. Мына ошолорго ошолор менен дүйнөм түгөл, Кудайга шүгүр, кемелиме келип турган кыргыздын жакшынакай байбичесине, байбичелердин катарындагы аял кишимин деп ойлойм мен. Биз ал тема жөнүндө ойлонбойбуз дагы. Бул маселени жаш кезде ойлонуш керек эле. Жаш кезде ооба, мени да далай мыкты жигиттер сүйдү. Ал табигый көрүнүш. Бул жашоого келгенден кийин мындай айтканда, жигит кызды сүйбөсө, кыз жигиттин назарына түшпөсө, анда эмне деген жашоо? Анда жөн эле бир макулук, маңкурттан айырмабыз жок болуп калат да. Ошон үчүн мен дагы сулуу кыздардын, көпчүлүктүн көзүнө, назарына илинген кыздардын бири болчумун өз убагында. Албетте. Ооба, ал жаштык кез болчу. Албетте сүйүүгө бирок ошол кыз балдар этият болуш керек. Мен ойлойм, мен өзүм кыргыздын, мусулмандын аялы катарында негизи эркектер, жигиттин сүйүүсү биринчи орунда туруш керек деп эсептейм. Кыз бала сүйсө, сүйбөсө дагы ал бир жакшы жигиттин алаканына түшсө, жакшы азаматтын төрүнө барса, барган жери мыкты болсо, мына ошондо кыз баланын баагы ачылып гүлдөйт экен да. Мен өзүм ушундай түшүнөм жашоону. Кыз бала, мен өзүм үйдө азыр неберемди тарбиялап отурган кишим, мен айтам, сен сүйбөй эле кой, сени сүйсүн ошол азамат. Ошону сүйүүсүнө баам салып көр. Чын эле сен үчүн күйүп бышкан азамат бал. Эртең ал анткени ушул алаканга куштай кылып кызды кондуруп, анан бүткүл калган өмүрү ушу сиздин колуңузда да мисалы. Ошон үчүн эр азаматтын сүйүүсү биринчи орунда турат деп ойлойм мен. Туурасыз. Саламат эже, анан бүгүнкү күндө сиздин оюңузча коомдогу аял затынын айымдардын орду кандай, анан чыгармачыл айымдардын түйшүгү канчалык? Биздин Кыргызстанда чындыгында аялдардын коомдогу орду мен бала кезден эс тартканы мына
көп жакшы кызматта иштеген эжекелерди көрүп келатам. Мына ошол жагынан алганда эркек аялдын ролу бирдей деп айтсак болот. Бизде аялдарды басмырлоо деген жок Кыргызстанда, туурабы? Мына жогорку соттон бери кандай эжекелерибиз иштеп келди. Мисалы, Маданият министрлигинде Конду Чаалова, Жумагүл Нусуповна деген эжекелерибизди билебиз, мисалы да өзүбүздүн тармакты алалык мына. Толтура айта берсек мисалдар көп. Ошон үчүн кыргыз аялдары баягы Каникей энебизден баштап туруп эле акылгөй аялдардан болгон. Курманжан Датка энебиздин аты тарыхта бекер калган жок да. Мына ушул жагынан алганда ошондой эс акылы, парасаты бийик кыздарга бизде коомдо дайыма тең катар жүрүүгө мүмкүнчүлүк берип келген. Азыр дагы ошондой деп ойлойм. Эри шаркак келе жатышат мырзалар менен, чынбы? Анан алардын ичинде ушул үй бүлө менен чыгармачылыкты, маданият тармагында эмгектенип, ушул эл алдында жүргөн, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон сиз сыяктуу кыргыз айымдарынын баягы албетте бул жол баягы жеңил эмес деп айтып болушуңуз керек да, түйшүгү тууралуу айтып берсеңиз. Эми бул чыгармачылыкты айдыңды кийинки жылдарда мына бир 15-20 жылдын аралыгында баягы модалуу көйнөк кийгендей эле ойлоп калышты. Кээ бир курсагы токтордун балдары чыгып, башканын үнү менен чыгып да ырдаган заман болду. Ушундай болду кече жакында, жана фонограмма деген дүйнө жакшы болбодубу? Оокат кылыш оңой экен деп байлардын балдарын чыгара баштадык жылтыратып. Анысың арындай кичине бети башы дурус болсо, байдын мындай айтканда тоголдору чыгып атат дегендей. Азыр ошондой болуп атат да. А негизи чыныгы өнөрдүн өкүлдөрү мына азыр самар эже келип кетти го. Бул деген ат көтөргүс түйшүк. Бул өнөрдүн мына көшөгөнүн артында элдин алдындагы чоң жоопкерчилик жатат. Мына эмне деген сапарлар, өмүрүбүздүн бардыгы дөңгөлөктө, асманда, анан ошол кудай деп жакабызды кармап, ар сапарга чыкканда кайра кайтып аман эсен келгенди самайбыз. Мунун өзү чоң баа жеткисиз баатырлык менен барабар деп айтат элем мен. Мисалы, Кокту колотту аралап, тиягы кыштоо жайлоо биз калган эмес. Мен Чаткалдын канча бир 24 серпантининен ашып жайлоолорго барып ырдаганмын. Ошон үчүн биздин түйшүктү анча-мынча киши көтөрө албайт. Кээде менин бир ошо тааныштарым бир-эки гана элдин жакшылыгында жүргөндө айтат, сиздин өтө немеңиз, кызматыңыз зор экен деп. Анын сыңарындай, мына биздин бала кезде да бир жагын айтайын, бул чыгармачыл чөйрөгө келиш тозок болчу. Мен эс тартып келе жатканда ушунчалык ырчы болом деп бала кезимден көксөгөм да. Ошондо катуу бизге тыюу эле. Сен биздин бүтүн элди, айылды уят кылдың деген чоң сөз уккам мен. Көрдүңүзбү? Азыр болсо чыга калып эле бизге теңелип атпайбы? Эмнеге дегенде радио, телевиденияга чыгыш оңой болуп калды. Кечирип коюңуздар, үйүндө отуруп эле жакшынакай кылып эле кийинтирип, үйүнүн алып барып бир студиядан жаза коюп эле, анан кийин мындай жандуу келип элдин жарпын жазса гана көпчүлүгү, кечирип коюңуздар, албетте ошондой жасалма түрдө чыккан чымчыктар көп болуп атат. Негизи чыныгы мээнет менен өнөр адамы катары элге чыгыш, бул ар бир элдин алдына чыгышың, бул өзүнчө эле бир кылды көпүрөдөн өткөн менен барабар. Илгери өзбек туугандардын бир дар ойнойт эле мындай. Бутунун учу менен бир жиптин аркандын үстүнөн минтип отуруп, бул бийик искусствону көрсөткөн оюн бар эле да. Мен өзүмдү ошого элестетем. Мына чоң сахнага чыкканда биз ушул мына филармониянын бир өзгөчөлүк касиети, ишенесиздерби? Биз бири-бирибизге ак тилек тилеп турабыз. Аман эсен чыгып кайра келсе экен депчи. Ушундай баягы кудайлап атып чыгабыз да. Мына кече жакында Камбаркан ансамбли концерт бердик. Эми айланайын, мен айттым берки жаштарга, Уланга Качканалиев деген бар бизде, Аскат Мусабеков деген кундуз. Мен айттым да, ай силер жашсыңарга айланайындар азыр тимеле жөн эле баатыр учуруңар десем, жок эжеке деп алардан өтүп мени ушундай биз толкундап ар бир элдин назарына, көзүнө чыгыш үчүн Кудайга миң рет жалынып анан чыгабыз сахнага. Бул дагы элге болгон сый урматтын белгиси да эжеке. Жоопкерчиликтин белгиси элбетте. Саламат эже, сизди көптөгөн жаш муундагылар, сиз урактуулар, курбуларыңыз үлгү туткан адамдар бар да. Анан ошол үлгү туткан адамдын өзүнүн үлгү туткан адамы барбы экен дегенде суроолор пайда болот да. Балким сиздин өзүңүздүн устатыңыз үлгүлүү киши болгонбу сизге? Ошол тууралуу бир кеп салып кетсеңиз. Абдан жакшы, салмактуу суроо айттың, айланайын балам, өмүрлүү бол. Менин өзүмдүн биринчи устатым өзүмдүн энем, Раматылык Мария деген энем, мына Мады жакта менин тага журтум турат. Бул киши ар бир сүйлөгөн сөзү жамактап, макалдатып сүйлөйт эле. Ишенесиздерби? Мен ошо энемен 9 жашымда калганмын, айрым макалдары көдөнүмдө, көкүрөгүмдө калып калды. Мисалы, жаманга эш тартсаң, жакка беш тартат дейт эле. Анан айтат эле, жаман кишиге теңелбегиниң. Сен жакшысың, сенден көрө эшиктеги ит жакшы деп коюш керек деп. Бул эмне деген сөз? Ойлодуңузбу? Жаман кишиге теңелбе деп.
мына ушундай энемден китепти көп окутат эле мага. Андан кийин келип туруп анан менин эң өзүмдүн кумир туткан адамым бул мына мен кыйынчылыктан чыккан кишимин. 2 бала менен мындай өзүмдү тобокелге салып элдик театрга барганымда Дарика Жумагулова деген 27 жыл эл башкарган райкомдун секретары болгон аялдын колунда жүргөнмүн мен. Кадимки кыргыздын мына кыз киши жөнүндө сөз кылып атасыздар. Эшигин шыпырып, кирин жууп, нанын бышырып, кечинде этти салып, 5 бармагын камырды жайып, тамагын даярдап коет элем. Бардык кыз балага тиешелүү, аял затына тиешелүү кызматтын баарын кылып, эртеси жаркырап театрга барып, спектакльдерде башкы ролдо ойногон жылдарым болду менин жаш кезимде. Мына ошондой чоң устаттын колунан чыккан кишимин мен. Мына ошондой. Саламат эже, албетте сизди көрүүчүлөрүбүз да күтүп атса керек, керемет үнүңүз менен ушул Комундун поштосунда дагы бир чыгарма аткарып берсеңиз депчи. Ой, ойлонойндарым десе. Мен анда биздин көсөмөлүбүз тууралуу кыз баланы кандай барктап көкөлөтүп бапестегени тууралуу сөз кылып атабыз. Ошондой нарыктуу элибиздин адабиятынын, маданиятынын башатында турган жеңи жок барпаталарыбызды айтпай кетсек болбойт. Мына ошондой акылмандардын насааты менен өскөн кыргыз элинин кийинки учугу да улана берсин деп, барпатабыздын сөзүнө жазылган Ынтымак элдин бакты бар деген чыгармасын ырдап берейин. Ынтымагы бар элдин талай багы ачылар. Ынтымагы жок элдин тапканы бекер чачылар. Ынтымагы бар элдин эл чогуу жыйылат. Ынтымагы жок элдин эли качып суюлат. Ынтымагы бар элдин дүркүрөп өсөт балдары. Ынтымагы жок элдин сөзүнөн чыгат жалганы. Ынтымагы бар элдин кала карды ток болот. Ынтымагы жок элиң бири-бириге октолот. Ынтымагы бар элдин кеңеш берет карысы. Ынтымагы жок элдин тозуп качат барысы. Ынтымагы бар элдин адил болот улугу. Ынтымагы жок элиң ичинен чыгат бузугу. Ынтымагы бар элдин меймандос болот аялы. Ынтымагы жок элдин адамга тиет залалы. Ынтымактуу эл болсо душманга тийген ок болот. Ынтымаксыз эл болсо дыркырап качып жок болот. Ынтымактуу биригет, ынтымаксыз бөлүнөт. Ынтымак элдин бакты бар, бири-бириге баргылар. Ынтымактуу биригет, ынтымаксыз бөлүнөт. Ынтымак элдин бакты бар, бири-бириге баргылар. Керемет. Ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Саламат эже, ушул кыргыз
аял затына, кыргыз кыздарына сиздин бир кеп кеңешиңиз, акыл насаатыңыз болсун. Ойнонайын десе. Рахмат. Өркөнүңөр өсө берсин. Мына жаштар өсүп атат. Жакшынакай мындай жаркыраган телевидениялар конкуренция болду. Илгери биз жаңы чыгып ырдап баштаганыбызда бир телевидение болор эле. Анан анда мамиледагы маданиятка жакшы эле артыбыздан ээрчип келип издеп тартаар эле. Ошол күндөрдү кээде сагынабыз. Мына ушул жолу ошондой болду. Ошол биздин ностальгиябызды өзүңүздөр издеп таап, момундай Жакшынакай таңкы эфирге чакырганыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдирем, айланайындар. Ошол New TV дегенде чын эле new болуп, бардыгы жаңылыктар болуп турсун, жакшы саамалыктар болуп турсун. Ошол New TVнин башында отурган жетекчилери жанагы Нурлан Байым баш болгон, айланайындар, ынтымагыңар, биримдигиңер арта берсин, элдин назарына илинип, анан мына өзгөчө кыз балдарыбызга кыз темасы болуп атпайбы? Кыз балдарыбызды ошондой көкөлөтө берелик. Кыз деген бир үйдүн эмес, бүтүндөй улуу журттун, бүтүндөй айылдын мактанычы болгон, эркеси болгон, туурабы? Жакшы кызды мисалы той берип узатканда айыл түрө тоюн жеп, чайын ичип, мурдум айланышып эл журт ушинтип өркөнүбүз өсүп, зоболобуз тетияка ааламга бүгүн аты таш жарып турган кыргыздын бүгүнкү шыбагасы дагы мен ойлойм, Кудай буйруса келечеги кенен. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат сизге. Кыргыз сахнасынын жылдызы, кыргыздын чыган кызы, Кыргыз Республикасынын эл артисти Саламат Садыкова бизде конокто болду. Сизге чоң рахмат, Саламат эже. Бар болуңуз.